Кубанычбек Кыргынбековичке суроо жок. Абдан жакшы мыйзам, абдан жакшы мындай өзгөртүүлөр киргизип жатасыз. Мен ойлойм муну укук коргоо органдарын пенсионерлери, көп жылдан бери иштеген кызматкерлери баардыгы колдойт да. Бирок менде 2 жылдан бери бул жартысы эле өкмөт менен так Министерство обороны менен болгон чоң переписка бар да. Маселе эмнеде болуп атат да? Сиз азыр бул мыйзамды биз кабыл алып берсек дагы, ошол 1000 деген, 10 000 деген, 100 000 деген биздин кызматкерлерибизге жакшы көрүнөм деп өкмөт алып берсе дагы, бирок бунун бир нюансы бар да. Кыргыз Республикасынын өкмөтү 2018 жылдын 22 майындагы 247 токтому бар. Туурабы, урматтуу жетекчилер? Маселе эмнеде болот? Эгерде биздин пенсионердик 20 жылдык заслугасы бар деген жөнүндө сөз болот атат, туурабы? Ал адамдар канчада азыр? Ар кандай возрастта? Минимум. Азыркы убакытта. Минимум бул жерде МВДнын өкүлү отурат. Айтсаңыздар? Минимальный, максимальный стаж. Жетекчилер. Бүгүнкү күндө ошол 20 жылдык выслуга лет бар адамдар, кызматкерлер канча жашта? Бүгүнкү күнгө карасак жок дегенде да. Мен не точную цифру, средний айтсаңыз. Элвира Жалалбектин орто жашы 40-45 жаш болот. Эми 40-45 деген бул эмнени билдирет? 40-45 деген бул адамдар, значит, акыркы 20 жылда жок дегенде бир жолу жер участоктарды документтер подавать этип алышкан, туурабы? Я сейчас вам объясню проблему. У меня с Министерством обороны вот такая большая переписка есть. Судебный акт есть. Ко мне обратились пенсионеры, которые убагында деген баткендик ызычууларга катышкан, анан ошол мекени суу коргогон, анан кантта Бишкек шаарынын ар кайсы жерлеринде жашаган адамдар бар да, ошол Минобороны кызматкерлери бар да, ошолор жазып атышат да. Биз ушул 20 жыл иштеп мекенибизге, анан приватизация кылабыз дегенде бизге мынтип соттон утулуп калдык дейт да. Анткени убагында жаш кезибизде, анан иштеп жүргөндө когда-то билип жер алганбыз дейт да. Анан ал жерди сатып салганбыз дейт. Или ошол биз жашап аткан квартирабызды ремонт кылабыз деп, ошол жерди сатып, ошол каражатты ремонтко кетиргенбиз. Бирок кийин биз приватизацияга документтерди подавать эткенде кайсы маселе чыкты? Өкмөттүн ушул токтомуна жараша, эгер когда-то, неважно когда, ошентип жер алып калсаңар, сиз приватизацияга укуктуу эмессиз деп. Бизге окшогон жарандар, бизге окшогон кызматкерлер абдан көп. Мен ойлойм, бул жөн эле Министерство обороны эмес, бул МВД, прокуратура, УКМК да ошондой адамдардын саны абдан көп чыгат да. Ушул адамдардын укугу мисалы тебелелип кетип атат да. Анткени деген мен бул мисал катары сизге айтып атам да, Кубанычбек Кыргынбекович. Бул маселени азыр деген баардыгыбыз макул болуп колдоп беребиз, мен 100% колдойм. Бирок ушул ситуацияны деген могу токтомго өкмөт мындай өзгөртүү киргизбесе, закон обратной силы не имеет, бирок булардын токтому деген обратную силу имеет почему-то. И булар токтом боюнча 2018-ге чейин даже жер участогын когда-то алып калсаң, по факту у тебя сенде жубайыңда участоктор жок болсо деле, бүгүнкү күндө квартира жок болсо деле, сизге приватизацияга бул участокторду ала албайсыздар деген маселе чыгып атат да. Мен ойлойм, бул маселени укук коргоо органдарда иштеген кызматкерлер жакшы билишет болуш керек. Эми Элвира Жалалбековна, биздин жана айткандай Конституциянын 45-беренесине ылайык ар бир адам турак жайга укуктуу. Анан жана сиз айтып кеткен 10 000 деген адамдын арасында өздөрүнө тиешелүү жер тилкелери же болбосо үйү барлары дагы бар. Бирок бул мыйзам ошол үйү жок же болбосо азыр жашап аткан азыр турган батирлерди менчиктештирүү жөнүндө. Кубанычбек Кыргынбекович, мен сиздин мыйзамыңызды 100% колдоп атам. Сиз абдан жакшы нерсени көтөрүп атасыз. Мен бул суроо сизге эмес, бул биздин өкмөткө, ана ошол системада иштеген адамдарыбызга кайрылып атам да. Эмнеге? Анткени деген бул маселе азыр эмес. Мыйзамды кабыл алгандан кийин көрөсүз. Мага келген Миноборонунун кызматкерлеринин кайрылуусу, пенсионерлердики, сизге миңдеп келет ка кийин сатыруу законопроектта. Ошондо булар да сизге ишенип барышат. Түшүнөм, мен бул проблема бар. Урматтуу ошол жер алып калса деле сотко барышат. Ошонун негизинде бул токтомго такашып, токтом 2018 жылы кабыл алынган, это постановление Кабминовское, да, есть. Түшүнөм сизди. Эми МВДнын өкүлдөрү айтып коесуздар, ушул случайда
жерин алып аны сатып жиберген болсо Алар земельный кайра кодекске укуктуу болбой калат деп атпайбы? Ошол случай кандай болуп? Алышпайт. Эльвира Алышпайт. Жакобековна. Бул жаза аткаруу кызматынын төраганын орун басары, бул жерден жана жилищный кодекс боюнча 5 жыл болуп атпайбы последний купли продажычы. Бизде өзүбүздө комиссия иштеп атат. А 5 жылдан кийин кандай 5 жылдын ичинде андай купли продажа тигинден 5 жылдан мурункулар болчу болсо, алардыкын биз уже карабайбыз. 5 жыл ичинде болгондордукун уже 20 жыл стажы өзүнүкү толгондон кийин биз уже приватизацияга өзүбүздүкүн берип атпайбызбы? 5 жылдын ичинде алып сатуу жүрсө, анда ага берилбейт, туурабы? Жок, эми последний 5 жылга купли продажалар чейинкилерге 5 жыл. саналбайт. Ооба, ошондой. Ал үчүн комиссия иштеп. Кошумча уруксатпы? Рахматбек Дүйсенбекович. Уруксатпы? Ички иштер министрлиги биринчи орун басары 247 токтом 620 токтом менен жокко чыгарылган. Андан тышкары мына ошол жердеги пункттарды карап көрсөңүздөр мындай жакшы жазылган да. Андан тышкары мына турак жай кодексинин 39-беренесинде сиз туура белгилеп кеттиңиз. Ал жерде бир топ негиздер бар, бирок ошол жерде мына жер алынган деген норма көрсөтүлгөн эмес да. Там написано о неимении в наличии деген норма бар да. Ошол жерге маселе бар, сиз туура белгилеп атасыз. Ошону бир жаклап тактап карап көрүш керек. Бирок комиссияларга келгенде, Рахатбек Усенбекович, мен ошо сиздин да сөзүңүздү мындай өзүнчө бир белгилеп кетейин да. Комиссияга келгенде макул соттошко деп коет экен, а сот их футболит. Вот я откровенно скажу. И как сот негласно, там идет такая позиция, что бюджетте мынча миң деген баары кайрылса, квартира жок, каражат жок, эле ачык мындай расмий айтылбаган сөздөр ошактан между мындай публично эмес айтылат ошол маселелер. Поэтому бияктан жетекчилер, мен сизди түшүнөм, бирок мындай элибизде ошол иштеген миңдеген милиция кызматкерлери, прокуратура, УКМК кызматкерлери, ошол үй бүлөлөрү азыр мындай чоң надежда менен карайт да. Анан будет очень большое разочарование. Я прошу прощения. Ушуну тактап, ачык-ачык айтып койгула, кийин соттошуп, соттон башыңар чыкпай калат да. Мен бул эки учур боюнча айтып атам да, ошентип мага аягында деген биз эми согушка да катыштык, биз эч кимге кереги жокпуз деп абдан чоң таарынычтар болуп калды, бирок Верховный соттон булар утулуп калышты. Рахмат. Это просто мен белгилеп атам да. Рахмат.